Урматтуу Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын тарикатыны бекем кармаган коноктор, шариятыны жазбастан, шариятында бекем болгон коноктор, бүгүнкү устазыбыз жетектеп келген Ханафи дини уюмуна барыңыздар, кош келипсиздер. Мына Мавлид айынын кадыр баркыны түшүнүп, Мавлид айы киргенден бери ар 2-3 күндүн биринде ушул медресебизде күндө Мавлид окуп, Мавлид менен жүрөктөрүбүздү кооздоп, сулуу кылып, жумшартып, жүрөктөрүбүздө ар кандай бир жакшы касиеттер пайда болуп, көздөрүбүздүн тегерегинде балдай таттуу, ширин суулар кирпиктерибизди сугарып, иншалла, устазыбыздан таасирленип отурабыз. Устазыбыздын Аллах Таала өмүрлөрүн узун кылсын, ар дайым башыбызда бар болсун, жетектеп, ушул бүгүнкү күндө аты да унутулуп бараткан, изи да өчүп бараткан кезде өз учурунда бул үммөт үчүн, Кыргызстандагы кыргыз эли үчүн өтө бир чоң өз убагында жардам катарында ушул Ханафи фондду ачып алгач, андан кийин бул фондду мына Ханафи дини уюму деп чоңойтуп алдык. Алхамдулилlah, бул устазыбыздын өтө бир чоң иштери. Ман лам яшкурин наса лам яшкурилlah. Кимде ким адамдарга шүкүр кылбаса, Аллахка да шүкүр кылбаган сыяктуу болот, урматтуу жамаат. Ошондуктан шүкүрү, ар бир нерсенин шүкүрү барабарында ошол Аллах Тааланын шүкүрү итааты болсо, пайгамбардын да шүкүрү итаат болсо, устаздын дагы шүкүрү ушул айткан насааттарын кулакка салып, айткандарыны иншалла жашоого ашырууга баарыбызга Аллах насип эткен болсун. Мына биз өтө бир ыйык мажлисте отурабыз, урматтуу жамаат. Бул мажлис башка мажлис сыяктуу эмес. Бул мажлис Аллах Тааланын хабиби Расулулла саллаллаху алейхи вассаламга арналган мажлис. Ошондуктан башка мажлистерге караганда өзгөчө соопко ээ болот, урматтуу жамаат. Ар бир кадамыңыздарга Кудай Таалам бейиштин даражаттарынан насип этет, иншалла. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын балалык кезинде Халима энебиз Аминадан баласын эмизип алып кайтып бараткан кезде, журтуна кайтып бараткан учурда 40тай христиандардын атайын адам өлтүрүш үчүн жалданган, крест тагынган христиандар кылычтарыны ууга малып алып күтүп отурган экен. Анткени аларда ошондой бир маалыматтар бар эле. Пайгамбардын атасы качан төрөлөт, анан пайгамбар кайсыл жылы кайсы жакка барат, бүт бардыгыны үтүр точкасына чейин билген. Кур'ан-ы Каримде муну да айтат: балдарыны кандай тааныса, пайгамбарды да ошондой тааныйт эле деген аят карима кезигет Кур'анда. Мына ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадам изине чейин алдын ала билген христиандар пайгамбарыбыздын бөбөк кезинде Халима энебиз ошол Халима Саадия өзүнүн журтун алып барарындагы билип, ошол мезгилде кылыч кайрап пайгамбарды күтүп отурушкан эле. Аңгыча Халима энебиз келип ошол кишилерге жолугуп калды. Алар Халима эненин колундагы бөбөктү көрүп эле, мынакей биз издеген бала өзүнүн алдыбызга келип калды. Келгиле, ууланган кылычыңарды энди иштеткиле, ишке салгыла деп, бардыгы пайгамбарыбыздын жанына келип, кылычтарыны сунуп жаткан учурда Халима энебиз жүрөгү түшүп, "Ва Мухаммада" деп ыйлап жиберди. "Ой, балакай Мухаммад" деп ыйлап жибергенде, Мухаммад алейхиссалам көзүн ачты. Асманды карады. Халима энебиз эмнеге асманды карап жатат деп караса, асмандан бир от келип, жанагы 40 кишини күйгүзүп жиберди. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам али пайгамбар боло элек бөбөк кезиндеги муъжизаларынан бири. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын хаяты төрөлбөстөн мурда эле, жаралышта эле муъжиза менен башталган. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп турган кезде бардыгыны өзгөчө бир муъжизалар менен өтө бир кыйын, динге кириши кыйын болгон адамдарга муъжиза көрсөткөн. Ошондо Абу Жахил да айткан: Мухаммад, бардыгын эле муъжиза көрсөтүп, неме кылып жатасың, өзүңдүн пайгамбарлыгыңды тастыктатып жатасың, ишендирип жатасың, мени да ишендире турган муъжизаң барбы dedi.
Егер сен маңа мөҗиза, мен талап кылган мөҗизаны көрсөтө алсаң, анда мен Кудай буйруса сен диниңе кирип сени ишенишке аргасызмын деп пайгамбарыбызга ушундай сунуш кылды. Кош, эмне мөҗиза каалайсың деди. Мен сага суроом бар биринчи деди. Мухаммад, асман күчтүүбү же жер күчтүүбү деди. Пайгамбар саллаллаху айтты, асман күчтүү деди. Анда эмесе экинчи суроом. Мына бул чоң таш күчтүүбү же сенин Кудайың күчтүүбү деди. Албетте менин Раббим күчтүү деди. Анда эмесе ошол Раббиңдин күчүнү көрсөтчү. Ушул таштан бир куш чыгарып бер деди. Ошол куштун оозунда кат болсун. Сенин рисалатыңа шахадат болгон, күбөх болгон кат болсун деди. Мына ошондо жанагы ташка карап туруп буйруганда жанагы таш куддун боюнда бар аял сыяктуу 10 топ жанагы кушту чыгарды өзүнөн. Ал куштун канаттары забаржаттан, буттары лүлүдан, баштары алтындан, канаттары болсо күмүштөн болуп, мына ушундай жакшынакай бир көркөм бир кооз куш болуп чыкты. Оозунда кат бар эле. Ал катта ушундай деп жазылган: Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах, умматун музнибатун ва раббун гафур деген. Күнөөкөр үммөттүн кечиримдүү Кудайы бар. Азырда силер Кудай Тааладан кечирим сурап, неме кылсаңар Аллахым кечирет деген бир таргип менен ошондой кат неме кылды. Ошондо Абу Жахил айтты: Мухаммад, сенин сыйкырың Фираундун сахараларынан, сыйкырларынан да күчтүү таасирлүү экен деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: сен ашадди куфрда экенсиң Фираунга караганда деди. Сенин өлүмүң дагы Фираундукунан дагы катуу өлүм болот деди. Ошондой эле Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы батасы жеткен экен. Өткөндөгү баяныбызда устазыбыз Абу Жахилдин халак болгонуну, Абдуллах ибн Масуд башын кесип алып, кулагын тешип, жип өткөрүп алып, сүйрөп келгендигини айтып берген эле. Мына ушундай бир кор өлүм менен өлдү. Мына Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бир күнү ушундай курсагы ачып, өңдөрү бозоруп калган кезде Жабир разияллаху анху көрүп калып, аялына келди, айтты: үйүңдө эмнең бар деди. Расулуллахтын курсагы ачып, өңдөрү бозоруп калган көрүнөт. Бир Расулуллахга чай берсек деп, Жабир разияллаху анху аялына айтты. Үйдө ун бар, будай бар, анан кой бар деди. Анда эмесе сен ошолорду даярда, мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды баштап келейин деп чакырганы кетти. Аял киши өзү кой союп, этти асып, камырдан түрдүү жакшынакай тамактарды жасап, дасторконду салып отурган кезде кичине эки баласы бар эле Жабирдин. Чоң баласы кичинекей баласына айтты: апам кой сойгонун көрсөтөйүнбү, кандай кой сойгонун деди. Баягы кичинекей иниси: макул көрсөтчү деди. Келсең жатсаң деди, дагы бычакты алып туруп кичинекей үкөсүнү муздап салды. Андан качып коркконунан өзү отко түшүп күйүп өлүп калды. Жабир разияллаху анхунун аялы ушундай бир мубарак ыйык затты өмүрүндө зорго биринчи жолу чакырыш бактысына ээ болуп турган кезде ушул түйшүк башына түштү. Ошондо балдарыны эки ак сүрүпкө эки жерге ороп коюп туруп, көңүл бурбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын конокчулугуну мындай ачык кабак менен, ачык кашы менен тосконго аракет кылды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул вакыядан мojizасы менен билип туруп, этти алды дагы: Жабир, балдарыңды чакыр, мен менен эт жесин, тамак жесин деди. Жабир разияллаху анху баласынын өлүп калганын билбейт. Аялына келди да айтты: балдарыңды чакыр, Расулуллах чакырып атат деди. Аялы дагы көңүлдөрүн бузбайын деп, макул азыр деп койду. Ошо менен бир аз өтүп кетсе, унутуп калабы десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтты: Жабир, балдарың чакыр деди. Андан кийин чындап барып, өзүн баштап келген: канакей балдар деп балдарын сураганда,
кухняга ашканасына алып келип окуяны көрсөттү. Караса бири күйүп калган, бири болсо муздалган, ак сүрөттө оролуп жатат. Аянычтуу бир конок күтүү, бир тарабынан түйшүк, бир тарабынан зыяпат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул акыбалды билип турганда пайгамбарыбызга келди дагы Расулуллахга энди жанагы суук кабарды айтайын деп жатканда, Жабир, болду, токто. Айтпа деди дагы, өзү чыкты. Канаке деди. Күйгөн жерден, ошо чөпүрөккө оролгон жерде барды дагы пайгамбар салам Аллахтын изни менен тургула. Менин кешигимди жебей кайда барасыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки баланы сылады кепиндин үстүнөн. Эки бала кепиндин ичинен кыймылдап, эмне болду? Тирилишти, хаятка келди. Мына ошол Касидай Бурдияда ушул тууралуу бир атайын бир мисыр айтылган. Лау насабат кудратуху аяту изома ахясмуху хина юд'a дарисар римам. Аллах Тааланын кудретини, муъжизаларыны кайсыл нерсе чирип кеткен чириндиге койсо дагы, жанагы өлүп чирикке айланып, чириндиге айланып кетсе дагы, Алланын кудрети жана муъжизасы ошол жерде захир көрүнөт. Ошол дагы кайта хаятка келет, жашоого келет. Булга жөн эле жаны жок таптаяр эт экен. Мул эчтеке эмес, Алланын кудретинин астында, пайгамбар салам муъжизасынын астында деп ушундай ырсаптарды түзгөн урматтуу жамаат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бу дүйнөдө өмүрү менен коштошкону, үммөтү менен коштошкону устазыбыз өтө бир көркөм кооз сүрөттө бизге сүрөттөп берди, айтып берди. Бул үммөт үчүн өтө чоң жоготуу, өтө чоң түйшүк болду. Бардыгы ата энеси бала чакасынан ажыраганда мындай түйшүккө түшкөн эмес эле. Хатта өздөрүн жоготуп коюп, бири-биринен не кылгандарын билбей калышкан эле. Бир күнү Умар разияллаху анху Усман разияллаху анхунун жанынан өтүп баратып ассаламу алейкум десе, ошол учурда иштин күчтүүлүгүнөн, түйшүктүн күчүнөн Усман разияллаху анху Умардын саламында сезген жок. Умар разияллаху анху Абу Бакырга арызданып барды. Бул Усманга эмне болду? Салам берсем жооп бербей койду го деп арызданды. Андай болбош керек эле деп Абу Бакыр разияллаху анху экөө келип кайра салам беришти. Ошол кезде Абу Бакыр айтты: "Эмнеге сенин бирадарың Умар салам берсе жооп бербедиң?" деди. Десе, "Мен андай кылган жокмун, мен сезбептирмин салам бергенин" деди. Абу Бакыр айтты: "Ооба, туура. Бу пайгамбарыбыздын бу дүйнөдөн коштошуусу баардыгыбызды бир чоң түйшүккө салып койду окшойт. Эмнеге мынчалык кайгырдың?" деди. Деди, Усман айтты: "Алла разы болсун. Мен бир улук чоң ишти сурашты унутуп калыптырмын" деди. Ошондо айтты: "Эмне улук иш?" деди. "Ваман наджату. Кыямат күндө наджат кандай болот, кутулуу кандай болот? Биз ушуну сурап турбуз. Кыямат күндө биз кантип кутулабыз дозоктон, азаптан деп ушуну сурашты унутуп турбуз" деди. Абу Бакыр разияллаху анху айтты: "Аны мен сураганмын" деди. Усман разияллаху анху сүйүнүп: "Атамды да, энемди да сизге фида кыламын" деди. "Курбан кыламын" деди. "Айтыңызчы" деди. Ошондо Абу Бакыр разияллаху анху айтты: "Эгер амеким Абу Талыбка сунуштаган калиманы айткан болсо, ошол нажат болот" деди. Яни ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах айткан болсо, Кудайым буйрса, ошол адамга дозоктон кутулуу болот деди, урматтуу жамаат. Аллах субхана таала бардыгыбызды мына ушул улук мубарак пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылганына шүкүрлөрдү кылайлык. Айрыкча Аллах Тааланын шүкүрү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шүкүрү бул өтө бир фарз. Иман, Аллахка иман келтирүү, Расулуллахга иман келтирүү кандай фарз болгон болсо, Аллах Таалага итаат кылуу, пайгамбарыбызга итаат кылуу да ошондой фарз. Аллах Таалага таазим кылуу кандай фарз болсо, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын таазими да ошондой фарз. Аллах Тааланын мухаббаты кандай фарз болсо, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга болгон мухаббат да ошондой фарз. Аллах Таалага шүкүр важип болгондой, biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e da şükürü vacip urmatlı cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala bardızdı şükürlü ümmetlerden kılışını nasip etsin. Bizden uşul majlisimiz bugün günde jalpыбыздын atından şükür katarında ötüşünü Allah Teala'dan soranıp ketelim. Ve ahir davana anilhamdülillahi rabbil alamin.